Урматтуу менин досторум, Facebook'тагы Кыргыз Республикасынын жарандары, менин мекендештерим. Мен кайрадан түз эфирде. Алтын Арыстанбекова, көз карандысы журналист. Буга чейин мынтип баштайын. Былтыры жаңы жылдын алдында кокустан эле ушул декабрь айы болчу. Мен Facebook'та отуруп эле Нурелди көрүп калдым. Нурелдин колу буту иштебей, эшикке чыкпай, ушул кышында үйдө отурат экен да, анан ошого деген коляска деп, коляска каалаган, коляска издеп жүргөндөн мен ошол колясканы чоң байларга жөнөткөм, ошол Нурелдин видеосунчу. Анан кийин деген Нурелдин видеосун байларга жөнөтүп, ушу коляска алып берип коесузбу, жардам берип коесузбу деп сурандым. Нурелди мен тааныбайт болчумун, Facebook'тан эле көргөмүн. Анан кийин бирөөлөр жарыялаган экен, анан ошолорго чыгып атыр, анан Нурелдин апасы менен байланышып, анан ошондо деген Кыргызстанда, Афганистанда кызмат өтөгөн, Афганистанда жоопкердик милдетин өтөгөн афганчыл агаларым бар. Акбөкөн Таштанбеков байкемин башында турган афганчы агаларым бар. Ошол афганчы агаларым мага билдирбей сонун кылып, жаңы жылдын алдында сонун сюрприз кылышкан. Жанагындай электро майыптардын коляскасын алып беришкен, былтыры декабрь айы болчу. Анан ошол колясканы Нурелге алып барып бергенбиз. Анан ал деген жанагындай эме свет менен, ток менен иштейт да, зарядтап алып тур. Анан каалаган жерине чейин барып, ошол колунун учу менен башкарып эле колясканы айдап жүрө берет өзүчү, бирөө эч ким түртпөйт. Ошондо эле электро коляска алып беришкен афганчы агаларым. Ошондо деген мен агаларымды аяз аталарым деп аябай жакшы көргөм, дагы деле жакшы көрөм, колдойм. Афганчы агаларын колдоп жүрүп, анан Садыр Жапаровго сатылып кетти дегендер баягы өтө деңгээли төмөн адамдар деп эсептейм. Себеби дегенде кыргыз элин ушул туңгуюктан куткарган, кыргыз элине жардам берген, кыргыз эли үчүн ар бир кырдаалда туруп берген кыргыз элинин мырзаларын мен ар дайым колдойм. Кыргыз элинин лидери болгон Садыр Жапаровду колдойм. Кудайым сактасын, Кудайым сактасын, Кудайым сактасын деп 3 жолу айтайын. Кыргыз элине коркунуч келе турган болсо, Кудайым сактасын, согуш боло турган болсо, ошол эле афганчы агаларыбызга ишибиз түшөт. Афганчы агаларыбыз Афганистанда согуш талаасында жүрүп, алар деген согуш эмне экенин билет, курал эмне экенин билет. Ошондуктан Кудайым сактасын, тынчтык заман болсун Кыргызстанда. Бирок Кудайым сактасын бир деп болсо, биздин афганчы агаларыбызга иши түшүп калышы мүмкүн. Ошондуктан афганчы агаларымды мен азыр дагы колдойм. Акбөкөн Таштанбеков агайга ушул түз эфирден чоң салам айтам. Анткени ал афган согушунун ардагерлерин башкарып, жакшы сонун жумуштарды жасап жүрөт. Кече жакында дагы Ош областынан, Кара Суудан бир байке мага чыкты. Эже, мага коляска керек эле, балам ДЦП, аялым жок, мен 3 баланы өзүм багып атам деп мен ошол жараныбызга, Таштанбеков мырзага кайрылсам, Акбөкөн байке, мен коляска берип атам Алтынай деди. Буюрса Кудайым калса аны дагы жаңы жылга чейин бүтүрөбүз. Азыр эми айта турган сөз. Мен азыр Дача Суу айылында турам. Дача Суу айылында 9 баланын энеси кайрылган экен. Мага жазган экен. 9 баланын энесимин, жардам керек болуп атат деп жазган экен. Анан өткөн жайда ковидтен өмүрлүк жолдошу каза болуптур. 9 баланын энеси экен, 40 жаштагы келин экен. Анан аябай кыйынчылыкта жашап атыптыр. Ошонун үйүндө турамын. Гүлнара Назирова атыңыз, эже? Гүлнара, мынабы өмүрлүк жолдошуңузду ковидтен каза болду дедиңиз. Быйыл жайында өтүп кеттиби? Канча жашта эле? 52 жашта. 52 жашта, жаш экен, аябай эле. 9 балаңар бар. Ошо 9 балабыз бар. Анан сиз мага жардам деп кайрылганыңызда мен жок дегенде үйү бар экен деп сүйүндүм да. Себеби дегенде азыр квартирада жанагындай тиги эме көмүрү жок, көмүр жага албай, тамак ашына жеткире албагандар бар экен. Анан ошолорго жардам берип жүрөбүз. Гүлнара эже, азыр мен бүгүн 2 үй бүлөгө барам. Биринчи сизге келдим. Себеби дегенде 9 балаңыз бар экен. Эң улуусу канчада? Эң улуусу 19. 19 жашта. Эң кичүүсү? 4 жаш. 4 жашта. Ошол 9 баланын энесине биринчи сизге келдим. Сизден кийин 7 баланын энесине барам. Мен айтайын дегеним, достор, ушул энелер мага жөн эле ушул чыгарып коесузбу Facebook'ка, сизди көп окуйт, ошол жактан жардам берүүчүлөр окуп калса жакшы болот эле деп сурангандан мен
Фейсбукка жарыялап силерден жардам сураганмын. Тилекке каршы бөлүшүп коюп эле отургандар, диванда отургандар, жылуу үйүндө отургандар көп болду. Мен ошого жүрөгүм ооруду. Анан кийин деген ушул нерсе мага кайрылган адамдын үмүтү өчпөсүн деп мен бир жакшы инсанга кайрылдым. Ырыс деген сонун адам бар. Ошол Ырыс деген адамга кайрылып, Ырыстай, сенден суранам. Ошол кишиге айтчы, ушундай энелерге жардам бере алабы десе, мага бир чоң суммадагы акча берип жиберген экен. Ырыс аркылуу. Ошол акчаны мен деген ушундай бир 5-6 энеге жеткирейин деп аракет кылып атам. Жүрүңүз Гүлнара, мен сизге тиги алып келген. Сен канча жаштасың? 14. 14 жаштасың. Атың ким? Алтынбек. Колуң эмне капкара? Көмүр жактыңбы? Жок. Машина оңдодуңбу? Эмне кылдың? Я. Машинаны тебе аласыңбы? Бул Гүлнара эженин үйү, 9 баласы бар экен. Сен эң улуусуңбу? Экинчиси. Экинчиси? Жүргүлө. Баскыла. Атың ким? Жүргүлө. Мына биз азыр Гүлнаранын үйүндө көмүр алып келдиңерби? Канчадан алып атасыз? Жардамга келген? Ким алып келди? Мына кошуна. Кошуна? Бир күндө канча эме жагасыңар? 3 бал эле салам. Бир чакка. Жакшы үй жылуу. Канча бөлмө үйүңүз? 2 бөлмө. 2 бөлмө. 2 бөлмөдө балдарыңыз менен отурасыз. Анан тиги эме канча экен бир кабы? Бир кабы ошо 180 сатабы? 180? 180 сатабы. Мына кошунабыз эле. Жүргүлө. Көмүр түшүрөт да. Достор, мына бул жерде атайын биз ошол эме алып келгенбиз. Гүлнаранын 9 баласына жаңы жылдын алдында тамак аш алып келгенбиз. Мына бул жерде мына бир кап ун, 10 килограмм күрүч, момундай 5 килограммдан 2 түрдүү макарон, 10 килограмм шекер. Гүлнара, могу жерде кесме бар. Мунун астында алсаң муну. Бир коробка алма. Мына жерде эт алдык эже. Бала чакаңыз менен 5 килограмм эт алдык. Анан кийин деген жаңы жылга балдарга сизге мандарин. Анан бүгүн мынау тортту бала чакаңыз менен чай ичиңиз. Мен буну өзүм алдым, бала чакасы менен чай ичип койсун. Анан ошол 5 литр май, мынау ун, ушу менен жаңы жылды тосуп кыштан чыгып кетиңиздер. Анан кийин деген мен сизге мынау тыйымды берейин. Жанагы бала чака эже, бул сизге эмес, бул балдарга. Мынау 10 000 сом балдарга. Балдарга шым алып бересизби, жемпир алып бересизби, эртең жаңы жылда майда чүйдө алып бересизби? Балдарга коротуңуз, сизден суранам. Себеби дегенде балдарыма жардам бериңиздер дедиңиз. Ошон үчүн сиздин балдарыңызга алып келдик бунун баарын. Бала үчүн деп жүрөбүз. Сиз да бала үчүн деп жүрөсүз, бала үчүн деп суранып атасыз. Ошондуктан бала үчүн алып келдик. Ошол эмени тиги ошол акчаны балдарга коротуңуз, жаңы жылды жакшы тосуңуздар, эже. Давайте мындан алып кирип алгыла, а то эме ун